Билбейм. Что-то көрмөйт. Эме сиз задний эме экран кылып алган окшойсуз. Передний экран кылсаңыз, передний могу жактагы экранды. Кандайсыз? Жакшы. Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Кудайга шүгүр. Жакшымын. Өзүңөр? Что-то катып калды. Эмичи, эми жакшы болдубу? Жакшы. Кудайга шүгүр. Сиз кантип мени таанып калдыңыз? Кантип ушул курска катталып калдыңыз? Психотерапияда кандай результаттарды алдыңыз? Хотя биз 15 группа до сих пор уже эмнебиз аткарып атабыз, күндө бүт нерселерди, медитация техникаларды, жазуу упражненияларды. Эми кандай өзгөрүү болду? Кандай симптомдор менен келгенсиз? Айтып бериңизчи, сизден угайым. Жакшы. Мен азыр 46 жаштамын. 20 жылдан бери мектепте иштейм. 5 баланын энесимин. Мен буга чейин жана эле сабакта айтып өттүм го, 5-группада сабак өтүп атып. Өтө стрессный, өтө баягы эмоциональный, өтө баягы паникёрша, ушундай аялмын да. 2021-22 жылдар Москвада жүрүп, бир-эки жолу өзүмдөн кеттим. Энтиги кыйналып жүрдүм. Дем кысылып, скорый чакырып. Анан да ич менен дем албай, көкүрөк менен дем алып калгам да. Анан көкүрөк менен, оказывается, дем чыгарыш өтө кыйын экен да. Ентип жүрүп, анан кайра Кыргызстанга келгенимден кийин Кыргызстанда жүрдүм, айла жок ишке кирдим, кайра келип мугалимдик кесипти да аркалап иштеп жүрдүм дагы. 2024 жылы больницага жаттым. Что-то зажим бар мойнумда, башым постоянно ооруйт, давлением өтө низкий, 80-50 менен жүрүп калдым. Кийин анан барып жатсам, больницада мына этимди чойсо чоюлбайт да, прям вакуумный массаж жасашты, өтө кыйналып жүрдүм. Кийин 8 күндө чыгып кеттим. Уже жыйынтык жок да, кыйналып кеттим, кыйнап коюшту. Каяктарга бардыңыз? Каяктардан көрүндүңүз? Азыр ушинтип көрүнүп жүрөт да, азыр клиент келген кардарды эле. Мына Алтынай деген невролог бар экен, ошого бардым. Айтып отурса, баягы невролог кыз менен кичинекей ыйлап алдымчы. Точно сиз өтө мындай удобный ал экенсиз да эже десе, ыйладым да, точно менин жашоомо кирип, ошол мени менен бир үйдө жашап аткандай сүйлөп атса, ыйлап алдымчы, прям. Анан ошону мен дагы кайра келдим, 8 күн жаттым да. Кийинки жылга уже ошол жерим кармап эле ооруй берди. Көп ооруп жүрдүм. Анан мен айттым, Жүрөгүңүздүн тушу уже ой башталды. Симптомдорду эсептесеңиз, жүрөгүңүз айылып баштады, башыңыз ооруйт, дем кысылат. Баш постоянно ооруйт. Мына жерде башым постоянно кармайт. Уже мына затылык постоянно мындай кармап турат да, кое берсе уже башка нерсе болот да мендечи. Коркунуч, өлүм коркунучу келип калган уже. Жаман ойлор каптап калган. Кандай Жүрөгүм жаман ойлор болчу? жаман ойлор ушу баягы все равно өлөм да. Уже өлөмүн эле даярданып эле калдым да. Анан Кадамжайда Улукман деген кардиоцентр бар, ошол жерге бардым. Ал жерде да жаттым. Алар текшеришти, анан ошо мына жерден колуңдан кесип туруп, бул жака баягы жөнөтөбүз, бул жака Жүрөккө тамыр аркылуу барып текшеребиз деди. Это өтө оор процесс да. жок деди, кереги жок. Мисалында өлө койду. Ошону менен кайра ал жерден дагы 8 күндө чыктым. Дарыларды постоянно эртең менен кечинде калтырбай ичемин. Бирок результат жок. Уже көкүрөк ооруду, колдорум уже болду. Ушинтип отуруп жатып калдым, даже башымды кармап калдым, чыдабай калдым. Анан баягы ошол жерде иштеп аткан балага айттым да, мага бир невролог таба берчи.
уже мен чыдабай жатамын дедим. Мен уже кыйналып калдым. Кичиненен зырт этем, уже жүрөгүм ойнойт, чыдабай калдым. Деп эле атсам, анан ара жолдо кайнем өттү. Кайнем жумуштан келсем отурат, чөт отдышка болуп атам Бактыгүлдө да. Деп эле кой туруң, балаңызды айтайын деп жүгүрүп кирип эле баласын айттым. Больницага жеткир дедим. Больницага баласы жеткирди. Где-то бир 10 мүнөттөн кийин эле күйөөм чалды. Баягы жерде паникаңыз күчөп кетти уже. Кайненем деми кысылып уже өлүп калды, значит, мен дагы следующий кетем деген ой келди уже. Мен ага чейин ойлогон жокмун да, мен жүрөгүм, мен дагы өлөм деп ойлободум да. Бирок кайнем чыгып кетти, 10-15 мүнөттөн кийин эле күйөөм чалды дагы. Эртерээк атсаң болмок. Апам болбоду, больницага киргиздик десе, ойлонуп калдым. Анан кайра кайнежем чалды. Даярдана бер, үйлөрдү жыйнай бер дейт. Эмне болду? Десе, менен жок дейт. Баягы жер таң калдым. 20 мүнөт болду чыгып кеткениге. 10 мүнөттөн кийин скорыйды алып келишти, таштап коюштулар. Мына алып. Анан көмдүк нары бери болду, өткөрдүк мааракесине. Анан бир айдан кийин уже менде баягы нерсе башталды. Тревожность күчөп кетти уже. Чөп кетти. Менде бул жарылып уже мен дагы кайра Ашты. Самый острый неврозго чыгып кеттиңиз, а? Анан дагы врачтарга барып чуркап жүрдүңүзбү или уже бир күн эле отурсам мындай башталды да, уже өзүмдү кармаганга убакыт болбой жатат да. Бир жерде тура албайсың. Тревожный расстройство бир жерде өзүңдү кармап отура албайсың. Эшикке кайра кирем. Өзүмдү өзүм койгонго место таппагандан күйөөмдү айттым, тез больницага жеткир, мен азыр дедим. Мен точно болом дедим. Машинадан түштүм, жетип басканга болбойт, анан күйөөм алып кирип отургузуп койду. Күйөөм мени көрүп коркту. Действительно коркуп кетти. Анан мен кирдим, отурдум. Анан врачтан нары бери басып, анан ушунчалык кыжырым келди да, мени карабайсыңарбы дедим. Десе, мына давление 160га бер. Жүрөктүн согушу 155де согуп атат прямо. Оозуңа келип калгандай согуп калат жүрөгүң. Маерде эле согуп аткан болот, оозуңда согуп аткан болот. Температура уже бир эле моментте кардиограмма кылыштылар. Бир эле моментте 4 таблетканы куюп ичиме киргизишти да. Анан акырын уже 2 саат дегенде акырындык мен өзүмө келдим дагы. Үйгө келип отуруп, анан мен түнү менен мен өлөт экенде деп уже өлүм баштадым мен. Күтүп баштадым. Ошондон бери ушинтип жашадым да. Каяктан көрүп калдыңыз? Бактыгүл, регламентти сактайлы. Мен сабагымды өтөйүн. Мен катталуучуларыма. Каяктан көрдүңүз? Кантип чыгып калдыңыз? Изде барып калдым. Изде баштадым да, анан изде бир күн өтүп чыгып калды. Анан жакшылап карап, угуп отурдум дагы, анан кой отур деп сабакка кирип баштадым. Прямой эфирге кирип отуруп, сразу менеджерге жаздым. Жазса менеджер айтты, азыр 3 эле место калды болгон деди. Кааласаңыз мына деди. Мен больницага бардым, жаттым, неврологияга жаттым, башкасын кылдым, уколдорду алдым, дарылардан, бирок жыйынтык чыкпады да менде. Жакшы эле болом. Бир жумадан кийин дагы кайра башталат, бир жума дагы кайра башталат. Анан бир күн больницага барсам, дагы ичесиң дарыны дейт. Качанга чейин? Пока бул ситуациядан чыккычам. Анан сени көрдүм, сага анан сразу группага катталдым. Биринчи күнү кызыкпадым, мындай карадым. Жашылап отуруп угайынчы десем, айтып атасың, таңыр калып койдум. Кийинки сабакка катышканда мен айтам, бул мен жөнүндө айтып атат го. Анан күйөөм дагы айтты. Күйөөм дагы угуп отуруп айтат, күлөт да. Күлө берди күйөөм. Анан мен айттым, мен айтып атат десем, сен айтып атат деди. Экөөбүз отуруп азыр күндө күйөөм дагы отуруп угат да. Анан мен ойлодум, аялдар эле невроз болуп, аялдар эле ушундай паническая атака, тревога, ушул оорулар менен биз аялдар эле ооруйбуз деп, жок, оказывается, эркектер да ооруйт экен. Анан күйөөм дагы бир жолу сабакка катышып угуп, таңыркап коюп, бул нерсе менде дагы бар да, Бактыгүл дейт. Анан мен ушундай результат алдым, мен унутуп калгам да. Ал нерсе унутуп турат. Водолазка кийсем сөзсүз унутуп кайрышым керек да, азыр мына. Машалла. Мына жерде чыгарган.
Машалла. Башыңыз кандай болуп калды? Давление кандай болуп калды? Жүрөк кандай болуп калды? Эң жакшы жакканы баягы протезді чачтарды тартканы жакты дагы уруп коёмун, все болду, чыгып кетемин. Анан давлением азыркы күндө Кудайга шүгүр 110го 80. Нары да көтөрүлбөйт. Кээде өтө мындай мектептен нагрузка болгон учурда гана бир аз мындай кыйналып, энтигип калбасам, а так анда дагы баягы терапиялар жасайм. Терапиясыны, анан медитация жасайм. Ушу бүт элек уже, да? Уже психотерапия даже бүт элек уже результаттар. Мектепте мен убактым жок да, көптөн көп мектепте болуумун дагы убактым жок. Кээде жасасам жасайм, жасабасам жасабайм. Бирок менин бул немеден, сенин курсуңдан алган нерсем, сенин жандуу үнүңдү угуу менен бирге, мен бул ситуациядан чыгам. Менде бул симптомдор баардыгы кетет. Мен буйруса жарык дүйнөнү көрүп жашаймын көздөрүм менен деген ыхлас менен чын жүрөктөн мынерге ниет коюп келдим. Мен сени сүйлөгөндө эле ырахат алам да. Сени көргөндө эле мен уже күлүп баштайм. Машалла. Күлөм, мен уже менде жашоо башка өзгөрүп баштады. Күлөм, кадимкидей балдарым менен вечно отурбайсың, турбайсың, жебейсиң, болбойсуң, кашмындай. Барам, азыр күлүп калдым. Кээде эмоцияга алдырып кетет, бирок уже чыгып атасыз, уже неврозду жеңип атасыз, машалла. Жүрөк кандай болуп калды, жүрөк? Жүрөк жакшы, Кудайга шүгүр. Эң негизгиси менин жүрөгүм оорубайт экен. Машалла. Ошо мектепте айтат да, жетекчилерден, сен мага жакпайсың деп. Мен айттым, мен адамдарга жагыш үчүн жаралган эмесмин. Мен мурда жагышым керекчи, керек болуп жагышым керек. Мен баардыгы невротический характер это. Ооба, аны сабакта үйрөнүп. Керек болсо деп күйөөмө дагы жагуу үчүн мен аракет кылбайм дедим. Мен кандай болсом күйөөм мени ошол бойдон сүйсүн. Мен күйөөм кандай ошондой эле жакшы көрөм. Ошондой сүйөм, болду. Машалла. Главное, что симптомдордон арылдыңыз. Дальше уже дагы толтура сабактарыбыз бар. Терең психология, подсознание менен иштейбиз. Кантип жолдошубуз менен туура мамиле кылабыз. Кантип андан өзүбүз дагы сыйлуу болобуз. Ушулар балдар менен алдыда дагы сонун сабактар бар. Иншаллах аткара бериңиз. Упражненияларды бошогондо эле сабакты уга бериңиз. Иншаллах мындан чыгасыз. Бир немеси бар экен да. Мен мындай уже күйөөмдү да бош койдум. Сен айткандай кызгануу деген нерсе менде конкретный жаткан да. Мынан санасайдын өзүмө кийим алгандан коркчумун да. Азыр кийим алам, карайм. Ошентип ишке барып келсем, күйөөм бир күнү айтып атат, "Чөтө сен нетесиң да." Арзыгүл өзгөртүп атат сенде. Бул жерде мындай да, невроздогу адам ашыкча кызганып калат, аялына ашыкча кызганат, күйөөсүнө шек санап, подозревать этип, мени бирөөлөр жамандап атабы деп, нерв тонкий да, любой повод издеп калат да, лишь бы урушка чыгыш үчүнчү, баягы агрессивный болуп калат, эркектерде сөгүнүп кагынган. Бул нерв системанын жукарганы невроз, тревожное расстройство. А когда терапияга келип, упражнениялар аткарып, денени чыңалтуудан чыгарып, медитацияда тынчтанууну үйрөнгөн сайын уже жан дүйнөң ачылып, башкалар менен башкача мамиле болот, и сизге дагы башкача мамиле ачыласыз да, монтипчи мындай. Невроздан кийинки жашооңуз целый өзгөрөт да, мындайчачы. Хорошо, анда мен эмемди өтөйүн, Бактыгүл айым. Мен сабагым бар, дальше өтөйүн. Сизге рахмат. Дальше иштейбиз, иншаллах ден соолукта болуңуз, кылыңыз, бош болгондо эле кылам эмес, Жасоомузда аракет. Хорошо. Могу жактан сиз чыгып кеттиңиз эле, мен сизди чыгара албайт экенмин. Сиз чыгып кеттиңиз эле, мен сизди чыгара албай атам. Кантип чыгамын? Кантип чыгатыңыз? Все. Болду. Так. Регламентти сактайлы. Значит, кеттик анда эмесе. Так. Эми билдиңиздер да, что невроз каяктан жаралат экен, эмнеге мынтип түшүп калат экенбиз? Биздин эле эмоционалдык
состояниябыз, биздин деген нерв системанын чыңалуусудан эле невроз келип чыгат. Анан биз ойлойбуз, больницаларга барып чуркайбыз дагы изденип жүрө беребиз. А оказывается, сиз эмне экенсиз, жөн эле невроз. Аны психотерапиядан арылса болот экен. Тревожное расстройство, ВСД, невротическое расстройство, паническое расстройство бул баары бир. Эгерде сизди кардиолог же болбосо невролог же психиатр ушинтип эме койгон болсо, диагноз койгон болсо, бул невроз. Эмне болуп жатканыңызды түшүнбөйсүз. Симптомдор ар түрдүү болот. Жана вечно эмне болот? Жылат. Бир күн башыңыз ооруйт, башыңыз айланат, анан дагы жүрөккө өтүп кетет, бутка өтүп кетет, ушундай болот. Организмди тынчшап каласыз. Бул жерден врачтан врачка чуркап каласыз. Ичтен сырттан титирек, же сырттан кол буту титирек, же ичтен титирек басат да. Тынчтана албайсыз, Бактыгүл эже айткандай, бат чарчайсыз, дем кысылуу, ком в горле, тахикардия, экстрасистолия, ашказанда даже изжога болот. Кекире бересиз, эсине бересиз, уйкуңуз жакшы эмес, постоянный эмне болот экен, толкунданууда жүрөсүз сиз. Эми анын түрлөрү, бунун дагы еще эмне экен? Түрлөрү бар. Азыр сиздер менен кеңири өтөбүз. Невроз учурунда кетирген сиздин катачылыктарыңыз. Мен ушуну айтып кетейин. Мен неврозго түштүм деп туруп, бирок мурунку обычный жашооңузду жашап атасыз да, сиз ошол жакта эмне кылып атасыз, дагы да кошумча нервиңизди чыңалтып атасыз. Эгерде ошону чыңалтып аткан болсоңуз, ушуларды эмне кылабыз? По возможности психотерапияга катыша албай жатасызбы? Хотя бы өзүңүз 3-мартта башталат. Ошого чейин эмне кылат экенсиз, өзүңүз могу айткан эмелерди, кеңештерди колдонуп туруңуз. Биринчиси бул эмне экен? Мен эс алсам эле жакшы болуп калам деп кечке жата бериштин кереги жок бул жерде. Жатып атасызбы, сиз суусуз. Суу бир жерде турса сасыйт. Сиз хотя бы элементарно көчөгө чыгып, прогулкага чыгыңыз, шаг басыңыз, жөн эле үйдө отурбаң бир орунда. Чыңалууда турасыз, денеңиз моундай катып турат. Аны еще бир калыпта алып, төшөктө жаткырбас. Үйдө эчтеке кылгыңыз келбейт, отура бересиз. Ал болбойт. Ичимдик ичсем, чексем, стресс жазылат дебеңиздер. Чегип, тез чегеде байкелер. Ичип алсак жазылып кетет. Жок, анын эртеси двойной сизге эмне болот? Тревожный расстройство күчөп кетет. Жанагы уктатасыз да, чегесиз, ичесиз, тревоганы как антидепрессант дары ичкендей убактылуу басасыз, сразу эртеси күнү высокий болуп келет ал нерсе. Успокоительный, валерьянка, карвалол, глицин жардам берет дегениңиз бул туура эмес. Успокоительный бул валерьянка, карвалолдун, глициндин составында бир 0,001% бир успокоительный бар. Сиздин оюңуз ушу дарыдан мен жакшы болтам деп ичкениңиз үчүн бир аз эле сизди тынчтандыргандай болот. Хотя ал анчалык деңгээлде сиздин невроздон да алып чыкпайт, жардам да бербейт. Көпкө бирөөлөргө жалып кылып айта бербең. Ай, мен орукчамын. Налыма гүлдөр бар го, налыма бекитип коем. Налый бересиз го, мына караң, сиздин нейрондук связьыңыз могу жерде мээңиз только ооруну фокус кылып алган. Ичиңизде жүрөсүз, мен ооруп атам. Мен жүрөгүм тахикардия болуп атат, анан мен мына жагым ооруп, башым ооруп, мындаймын деген сайын мээге приказ кетип атат. Ар бир сиздин оозуңуздан чыккан сөзгө сиз хотя буну бирөөлөргө жалп кылып айтып атасыз, кечке телефонду чалып. Ал невроз экениңизди Арзугүл биякта айтты, жок, бирок наракка барса дагы бир жерим ооруп атат дейсизби? Мээ прямой приказды кабыл алат, ошо жагыңыз ооруп, ал обострение күчөй берет. Налыган сайын күчөйт бул нерсечи. Ошондуктан эмне кылдыңыз, баардыгын айттыңыз, уже сиздин возможно досторуңуз чалбай калды, уже сурабагысы келбей калды, уже надоел болуп кетишти. Алып барса врачтарга вроде нормально. Но сиз келесиз үйдө оорукчансыз. Могу жерде болуп кеткен болосуздар жакындарыңызга. Хотя алар деле түшүнсө болот. Невроздор ушундай болуп калат. Когнитивно-поведенческий терапияга катышып, ушундай акыбалдан чыгып, сүйүнүп, күлүп, мындай тынч жашап калганга убакыт керек да, терапияга катыш керек. Анан айылда баталарга барбай туруңуз. Мына Бактыгүл айым айтты, эми ал кача албайсыз да, эми ал кайненеңиз өтүп атса. Но бирок жаныңыздарда сосед, алысыраак жерде бата болсо ал жака барбаң. Нерв система жука. Бата деген нерсе бизде кичинекейизден эле уже прямой өлүмдү элестетет. Мне картинка кылып алып келет, уже следующий сен өлөт окшойсуң. Сен да бул дүйнөдөн жакында эле кетет окшойсуң деген өлүм коркунучту берет, тревожность күчөйт, ошентип эмне болот? Баягы денеңиздеги оору симптомдор күчөп кетет. Ошого убактылуу когнитивно-поведенческий терапияга катышканда баталарга барбай турасыз. Бата өлүмдү дагы укканга бир аз өзүңүздөрдү эчаттап, мындай ордо тутканда сөгүнбөй, катуу сүйлөбөй, мындай эчаттап турасыздар го. Ошентип эмне кыласыздар? Терапия ичинде эчаттап
укпаганга өлүм жөнүндө, элемент телефонго кирип алып, могу жерде авария болуптур, ушунчасы өлүптүр, бияка айыкпас дарт болуп атат, сироз болуп атат, рак болуп атат деген нерселерди да көрбөңүздөр. Отписка кылыңыздар, ар бириңиздер маалымат булактарын даже отписка кылыңыздар. Ал жакта мына жакта согуш болуп атат. Украинада ушунча биздин кыргыздар анан мындай, анан мындай деген сайын нерв система чыңалууда да. Сиздин сөзүңүздү уккан сайын ого бетер тревогасы күчөйт. Ого бетер тревога күчөгөндө эле тревога считайте, что сиздин симптом оорулар. Дагы ооруй бересиз дегени. Анан өткөндү эстеп кайгыра бербең. Мына сиз элементарно айтыңызчы, сиз өткөн чак менен жашап, өткөн нерсени ай Арзыгүл, эми невроз учурунда ушинтип ойлойт эле. Кайран гана жаштык, ушундай тоолу томорот элем, ушундай кыймылдайт элем, кана менин ал күчтөрүм, кана ошондогу бактылуу Арзыгүл деп издебеңиз. Потому что неврозный яма деген нерсе бар. Бул ямага түшүп калгансыз. Бул жерде психологдун жардамы менен, как сизге толчок кылат, сопровождать этет, ошол жактан чыгасыз. Анан мурунку Арзыгүлдөн да бактылуу Арзыгүл болосуз дегени. Жөн эле жанакы өткөн нерсени кайгырып отуруп, андан пайда таап атасызбы? Өзүңүзгө мындай логично суроо берсеңиз, пайда таап атасызбы өткөн нерсени кайгырып отуруп? Жок. Значит, эмне кылат экенсиз? Келечекке переживать этип, забегать этип кетпең вперед. Келечекти ойлоп атасыз, сиз чуркка бара аласызбы? Мына 10 күндөн кийин, 5 күндөн кийин ашыкча ойлонуп атасыз. Ошол жака жете аласызбы? Жете албайсыз. Азыр сиз азыркы эле чактасыз. Хотя 10 күндөн кийин деле азыр болот, 1 айдан кийин, 10 жылдан кийин эле азыр болот. Ошо будущийге барып мындай будущийди аттап, эртең күнүмдү гарантия алып, 1 айдан кийинкиге гарантия алып, 1 жылдан кийинкиге гарантия алып барбайбыз. Ал деле азыр. Значит, азыр жашаганды үйрөнүңүздөр деп атам да. Мына ал дегени заземление, мындай азыр мен каерде отурам? Мен диван эмеде отурам, креслода отурам, столдо отурам. Менин денем эмнени сездат? Менин рубашкамды сездат. Рубашкам ХБ, менин жоолугум приятный, на ощупь, приятный. Мен жумшак жерде отурам, мен суу ичип атам. Азыркы чакка алып келиңиз. Ушул өткөндү эстеп кайгырып атасызбы? Сразу азыркы чакка алып келгенди үйрөнүңүз. Кече сабакта айтканмын ал техниканы. Капачылыкты сактай бербеңиз дегеним, эми ал сиздин колуңуздан келе албай атса, капачылык бар, обидалар толтура болуп атса, өткөн күндү кайра эстеп атсаңыз, психотерапияда буну кеңири иштейбиз. Но сиздерге азыр кеңешим, по возможности колуңуздан келгенчелик мындан нарыда, мына эртең бүрсүгүнү бирөөгө капа болбойгонду баштаңыз. Мага эч ким эч нерсе кылып бергенге милдеттүү эмес. Мен жалгыз эле бул дүйнөдө, мен менен только Аллах бар да, туурабы? Бирөөлөрдөн көп нерсени күтүп атып, бирөөлөрдөн признание, сүйүүнү күттүм, мени сыйласын, урматтасын, мен кылган ишти, кызматты бааласын деп атып, эмне кылдык? Неврозго кирип кеттикпи? Кирип кеттик. Эми эмне кылат экенсиз? Ошол нерсени токтотуп азайтып баштайсыз. Оңой жолду издебеңиз. Мына невроздон оңой жолду издеп, Арзыгүл койчу психотерапия деп эле каякта мен 40 күн психотерапияда, хотя 1 айда эле уже сонун результат алды, бактыгүл айым. Ошондой нерсеге баргандан көрө 10 күн капельницага, мына невралгияда канча күн жаттыр? Көрүнгөн жерде 10 күн, 8 күндөн жатсаңыз деле эмне болуп атат? Ар бир барган жерге азыр 20 миң, 30 миңден таштайсыз. Вам это надо, не надо. Сизге ал жардам берет, жардам бербейт ал нерсе. Оңой жолду издеген ошол да. Мен үчүн дары айыктырат, мен үчүн бирөө дем салса мен айыгып калам, мен үчүн бирөө массаж кылса айыгып калам. Нет, өзүңүз эле ошол 5 мүнөттүк упражненияларды аткарып атып эле бул денени чыңалдан бошотсоңуз болот. Башка ишке баш оту менен киришип кетсем, кетип калат деп дагы ойлобоң. Башка ишти эми ишке берилип кетсем, бир нерсеге кызыгып кетсем бүтүп калат. Нет, дене чыңалып турса, аны ого бетер изнасиловать этип саласыз да. Мону ого бетер кыйнап саласыз. Нет, анан эмне сизге отказ бериш керек? Биротоло мозг уже чарчагандан. И так чарчап турат азыр. Ошондой кыласыз да. Пока психотерапиядан чыккандан кийин же 10-15 күндөн кийин анан жумушка барып иштеп баштасаңыздар болот. Бул эмне үчүн мен жумушка шашпай туруңуздар же жумушка баш оту менен кирип кеттим дебей туруңуздар деген себеп борбордук нерв система жугарып, күнүмдүк жашоодо болуп жаткан окуяларга башкача көз караш менен карап калат. Айтпаймынбы? Жолдошуңузга кызгана бересиз, аялыңызга кызгана бересиз, шек санайсыз, күмөн санайсыз, өзүңүздөн күмөн санайсыз, өзүңүзгө ишеним жоголот, балдарыңызды кечке урушасыз, нервке эч нерсе жакпай калат, сүйлөшкүңүз келбей калат. Даже мен азыр сүйлөп аткан сөзүм да жакпайт да.
ошондой да. Бир күлгүм келет, потому что нерв ушундай көп сөз да уккусу келбейт да. Невроз менен ооруган адам агрессивный, сөз көтөрө албайт, тез капа болот, ар нерсенин алдын ала кыжаалат боло берет, жаман кабарды көтөрө албайт, давлениясы көтөрүлүп кетет же түшүп кетет, панический атака болот, 24 саат жаман ойлордо жүрөт, же кээде жаман ойлор келсе туруштук бере албай, өзүн өзү башкара албай деп тревогасы көтөрүлүп кетет. Ушунчалык коркок болуп кээде кулагына үн угулгандай да болот. Үн же көзүнө көрүнө турчудай, азыр бир нерсе болуп кетчүдөй. Мне это высокий тревогадан кабар берет. Эми невроздун түрлөрү бул американский метод. Психотерапия ошол жактан келген бизге. Россияга келди, Москвада болду, анан уже бизге келди да. Азыр кыргыз тилинде, мен жалпак тилинде сиздерге психотерапия өтөтөм. Мен 40 күн ичинде жумасына 3 жолу психотерапия өтөм, кыргызча. И ошонун атасы Аранбек мынакей тарабынан иштелип чыккан, бул илимий тастыкталып дүйнө жүзүндө, сиз эле Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзүндөгү депрессияга кабылган, тревожный расстройство, панический атакага арналган далилденген доказательный метод терапия. КПТ психолог гана борбордук нерв система менен иштеп невроздон алып чыгат. Получается, сизди любой эле психолог келип туруп, сиздин неврозуңузга жардам бере албайт деп атат. Себеби тез жана натыйжалуу болот. Ошол жерде ошол кишинин, ошол именно КПТны окуган киши сизге тез жана натыйжалуу жардам берет. Ар бир терапия конкретный сиздин ооруларыңызга арналган ошонун үстүнөн иштейт. Сиздин кайсы симптомдор кыйнатат, кайсы жаман ойлор, кандай уйкусуздук болуп атат, жашооңузда кандай мамилелер болуп атат. Мындайча айтканда, неврозго кабылган инсандын естественно, үй бүлөдө эмне болот? Проблемасы болот. Проблемасы неврозго чейин да болот, невроздон кийин дагы болот и постоянно чыңалууда жүргөн болот. Вот ошол жакта эмне полный комплексно бул терапия сизге көмөк көрсөтөт. Анан сиздер айтасыздар, коюңузчу, мынча кымбат, анан тиги. Бул вообще целый наука бул. Неврастения бул нерв системасы чарчап, алсырап калган абалы. Сиздерге невролог койсо керек, неврастения деп кээ бирөөңүзгө. Жалпак тил менен айтканда оор чарчоо, күч кубаты калбай калат. Ошол эле учурда көңүлсүздүк, кыжырдануу, ыйлагысы келет. Уктаганың менен эс албайсыз. Негизги белгилери бат ачууланат же ыйлагысы келет. Баш ооруйт, уйку бузулат, кичине нерседен тажап, чарчап калат. Ой жүгүртүүсү оорлошот, эс тутум начарлайт, жүрөк кагуусу, тердөө, кечке тердей берет, дем жетпей жаткандай болушу мүмкүн. Бул уже эмне экен? Неврастения түрүнө кирет. Невроздун кайсы түрүнө кирет экенин деп өзүңүздөрдү байкап отуруңуздар. Ошол түрү менен сиздер эмне кыласыздар? Терапияда иштейсиздер. Неврастения, кардиофобия, мына кардионевроз, мына Бактыгүл айым айтат, жүрөгүм эле сайылып, мыкчып, ушу жагым жаны жоктой болуп колумдун дейт. Жүрөгүм ооруп жатат, бир жаман нерсе болуп калчудай сезимдер, өзүңдү оорулук сезип аткан, бир жүрөктө бир оору бар деп күмөн санаганыңыз эмне экен? Белгилери: жүрөк катуу согот, тахикардия болот, дем жетпейт, аба жетпейт, мына үстүртөн эле дем алып калат. Түк себепсиз дүрбөлөң коркуу, тревога, жөн эле дүрбөлөңгө түшүп корко бересиз деген. Баш айланат. Бул жерде кардионевроздо кол бут калчылдайт. Өзүңдү жаман сезесиң, өлүп калышым мүмкүн деп ойлойсуз. Анан баягы жерде эмне кыласыз? Мен азыр инфаркт болуп, миокарда алып калышым мүмкүн деп коркуп, кардиологический центрге чуркайсыз. Бирок УЗИ, ЭКГ баары жакшы чыга берет. Это кардионевроз. Кардионевроздон көрдү. Бул невроздун бир түрү. Эми обсессивно компульсивное расстройство. Бул башында кайталана берет. Бир ой кайталана берет да. Кечке бир нерсе өзүнү күнөөлүү сезип калса, ошону кечке ойлонуп, нерв ушундай чыңалып кетет. Уктап турса да ошол ой боло берет. Же болбосо эшикти жаптымбы, газды өчүрдүмбү, же болбосо ключ каякта калды, кечке мына проверка кыла берет. Көрдүңүздөрбү? Же кечке колуну жууй берет. Же бычактарды көрүп, мен жакыныма зыян тийгизип, да, невроздо ошондой бычакты алып, мен жакынымды бир нерсе кылып коюшум мүмкүн деп коркот. Же болбосо балдарыма зыян келтирем, же өзүмө зыян келтирем, терезеден секирип кетпейминби деген коркуу, бул эмне экен? ОКРге кирет. Бардык нерсе тегиз болсун деп текшерет. Акыл менен түшүнүп турса да, бирок бул ойду токтото албаган, бул ОКР. Бул психикалык бузулуу, аны менен жалгыз калбай жардам сураш керек. Бунун бир аз невроздун самый оор түрүнө кирет, но мындай чыкса болот да. Түшүнүп бул ушундай кыйын состояниеда дагы чыкса болот когнитивно-поведенческий терапияда.
Эми мына жерде сиздердин настроениеңиздерди көтөрүш үчүн мондай сүрөт коюп койдум, кечиресиздер. Ипохондрия. Ипохондрия сиздер биринчи панический атакадан кийин же неврозго түшүп кеткенден кийин ипохондрия башталган. Жалпак тил менен айтканда адам өзү ооруп калдым деп корко берет. Всегда. Чындыгында ден соолугу жакшы болсо дагы. Ар бир майда барат белгиге. Бүдүр чыкканбы? Башым нери не то да? МРТга тарттырып келсемби? Жүрөгүм катуу согуп атат да? Токтоп калсачы? Же жарылып кетсечи? Анан бир жүрөгүм түшүп калдыбы? Көтөртсөмбү жүрөктү, деген бардык ипохондрия. Көрдүңүзбү? Бул рак эмеспи? Жаман айыкпас дарт эмеспи деп ойлоно берет ипохондрик адам. Доктурга улам ар сайын доктурга бара бересиздерби? Жума сайын барган бул ипохондриктер. Анан интернеттен отуруп алып же чат GPTден отуруп алып өзүнүн симптомун жаза берет. Головокружение, головная боль, анан остеохондроз, как надо лечить, что надо пить деп. Мен ошону жашап өткөнмүн. Мен практикмин да, мен ошентип ипохондрик болгом. Кечки шлангы жутамын. Анан алып дарыларын коюп коемун, жүрөктү текшертемин, остеохондрозду бүт мануальный терапияга алып барамын. Бүт денемди врачтан врачка чуркап жүрө бересиң да. Көрдүңүздөр, балким бул жактан, балким бул жак грыжадан деп, же болбосо грыжаңды тарттырасың. Бул уже дененин ар бир точкасын аңдып калган ипохондрик, одним словом. Бул нерв системасынын чыңалуусунан болот. Дарыгерлер саксың, баары жакшы десе да ишенбейсиз. Коркуу токтолбойт, кайра тревожныйсыз. Бирок бул абал айыгат, мындан чыкса болот психотерапия менен. Бул значит сиз эгер өзүңүздү көрсөңүз, сиз ипохондриксиз. Анан генерализованный тревожный расстройство деген бар. Бул жалпыланган тынчсыздануу, фоновый тревога. Жалпак тил менен айтканда адам дайыма бир нерседен кооптонуп, жүрөгү тынч албай, что-то көңүлүм эч нерсе жакпай атат. Что-то башкача болуп атам деген сезим, башына жаман ойлор келе берет. Эч себеп жок болсо да, бардыгы жыргап, танса тээп, кафеде жүрсө да, же болбосо сонун жашоону сүйлөп, жаңылыктарды сүйлөп отурса, бундай ичинде не то. Это фоновая тревога. Жакындарым аманбы, бир нерсе болуп калбайбы, балам температура болуп атат, анан бир нерсе болуп кетсечи, мен куткара албай калсамчы, ушундай кей берет да, асан кайгы болуп калат ишечи. Анан менин оорум аягым эмне менен бүтөт? Жакындарына да тынчсыздана берет, мындайча айтканда. Эртең балким жаман кабар угуп калсамчы, телефон звонок келсе да жүрөк зырт этет. Бирөө бир нерсе болуп калдыбы деп жаман кабар угуштан коркуп калат. Көрдүңүзбү, бул фоновый тревогада жашап жүрөсүз деген. Ойлор токтобойт, денем эмне болуп атат, чарчап калат да, ушул жерде постоянный тревожный ойлор келе берет биринин артынан бири. Көңүл чөгөт, кээде баш айланат же жүрөгүңүз тез согуп кетет уже. Натыйжада жаман ойлордун натыйжасында уже жүрөк эмне болот, көтөрө албайт стрессти, тез согуп баштайт. Агорафобия, жалпак тил менен айтканда, адам эл көп жерден, көчөгө чыгуудан, торговый центрге же автобуска түшүүдөн коркуп калат. Эгер паника кармап калса, качып чыга албай калам деп ойлойт. Көрдүңүзбү, ошо пробкада туруп калсам, торговый центрде бир нерсе болуп калсам, анан балким мындай деп дагы эле жаман келечекти боло элек нерсени ойлонот, коркот, чыкпайт, барбайт ошол жака. Ошол үчүн үйдөн чыкпай калса дагы эң таң калыштуу эмес. Даже невроздогулар корккондон үйдөн чыкпай калат. Социофобия бул адамдардын көзүнөн, баамынан, сын пикиринен өтө коркот. Мени жаман көрүп калса, жаман сүйлөп койсо, ушактап койсо, же болбосо көчөдө өтүп кетсем, артынан бирөө сүйлөп аткандай, жамандап аткандай, тигилер бир карап тургандай эле ушундай сезимдер келе берет да. Көрдүңүзбү? Кызык көрүп коюшат, күлүшөт. Мен туура эмес сүйлөп коем деп өзүнө ишенич жоголо баштайт, ойлор келе берет. Ошондуктан ялтат бул жерде кеңеш жааматка кошулуу, таанышуу же эл алдында сүйлөө оор болуп калат. Бул жерде сиз элдер менен сүйлөшүүдөн качып каласыз, таанышуудан качып каласыз, элдин алдыга чыгып даже сүйлөй албай каласыз. Бул это дегени бул фобия. Значит, сизде эмне болду? Социофобия, агорафобия. Фобиялар бул коркуунун түрлөрү. Бирөө самолетко уча албайт, бирөө тоого чыга албайт, шаардан машинасын айдап болгон ар жактарга кете албайт дегени да. Башка өлкөгө бара албайт. Даже элементарно ысык көлгө барып эс алып келе албайт ушул тревоганын артынан. Көрдүңүздөрбү? Эми ушундай состояниядан чыгыш үчүн сиздер менен биз эмне кылып атканбыз? 40 күндүк психотерапия да. Бул психотерапия
ичинде невроздун симптомдору менен иштейбиз. Жаман ойлоруңуздан арыласыз. Кардиофобия, вот жүрөктүн бат-бат согушу, азыр эгер ушундай кардиофобия болса, кардионевроз, денеңизден жылып ооруган миграция симптомдордон, панический атакадан арыласыз, кыжалачылык, тревогадан арыласыз, уйкунун калыбына келтиресиз. Шалдыроо эмес, энергияны туура колдонууну үйрөнөсүз. Обида, таарынычтардан арылуучу техника. Я же психолог, бүт баарына топтоп койгонмун, ушу 40 күндүк психотерапия. Сизди трансформация кылам да, көрдүңүзбү? Терс эмоцияларды башкара билүүнү үйрөнөсүз. Потому что эркектерибиз деле, аялдарыбыз деле ошол эмоцияларını башкара албай жатып не болуп атат? Жыйынтыгында невроз болуп калып атат. Эмоциялар көтөрүлүп не болот? Чыңалууну жаратат, чыңалуу тревоганы алып келет, тревога денеңизге чыгып симптомдорду жаратат. Психотерапияда эмнелерди аласыз? Невроздун түп тамыры менен иштейбиз. Каяктан чыгып атат сизде невроз? Жаман ойлордон чыгуу методдору берилет. Жүрөктү тынчтандырып, уйкуну келтирүү медитациясы, мындайча айтканда, уктагандан даже коркуп калат да, неврозчу же болбосо уже бессонница, уйкусу келбей жүрө берет. Денеңиздеги симптомдордон арылуу үчүн упражнение, техникаларды аткарасыз. Сиз оттой жанган каалооңуз керек. Сиз деген могу жакта мен өзүмө жоопкерчиликти аламын, Арзугүлдүн айтканын угам, угуу менен ишеним жаралат tutам. Кайра наушник менен даже байкелер бар. Мен кулагымдасың Арзугүл. Түнү менен турсам түшүмдасың дейт да, Төлөгөн байке. Угуп дейт. Не билет, Каптаприл, Золомакс, бүт антидепрессанттарды таштап салды байке дары. Видите, адамда оттой каалоо болсо чыгат бул состояниядан. Установка подсознаниядагы эски программаларды алмаштыруу деген бул деген сиз ошол программада жашап жүрөсүз дагы, ошол эмоцияларды ашыкча иштетип атып, сиз неврозго кирип кеттиңиз. Сизге жаңы программаларды эмне кылат экенбиз? Ошону биргеликте киргизүү деген. Установка, ниет аркылуу кантип максатка оңой жетүү. Бул жерде еще сиздерге эмнени кошпогом? Шамиль Алядиновду тааныйсыздар да, мен ошо диний аалымдардын сабактарын алып окуйм, чтобы ширк болбош үчүн. Ал Москвада алым, дин имам ал. Ошонун 100 000 сомдук сабагын алып туруп, ошол жакта күчтүү фишкалар, установкалар, сиз кантип дин жолунда, кантип Курандан алынган жолдор менен сиз туура ниет коюп, туура багыт коюп, өзүңүздүн мээңиздеги подсознание менен иштеп, оңой мээни туура жака багыттап, максаттарга жол ачуу техникалар менен бөлүшөм. Анан ал жерде аял эркек мамилеси дагы бар, потому что эмне психология десе эле ойлобоңуздар, сиздер аялың менен ажыраш, эркек менен ажыраш, пошел деп кетип кал, кайын-журт менен. Нет, бул жерде андай эмес. Бул жерде аларды дагы сыйлайсыз. Өзүңүз да сыйлуу болосуз деген да, ошондой болуп өзгөрөсүз да, сизчи? Сиз азыр кайсы позицияда жашап атасыз? Вот ошол жактан чыгасыз дегени. Кайын-журт, ата-эне менен, бала менен болгон мамилени гармонияга келтирүү. Сиздер тревожныйсыздар, сиздер неврозсуздар, эртең балдарыңыздарды келечектеги невроз кылып тарбиялап койбоңуздар. Сиздин көргөн, кече бир кыз айтып атат. Апа, мен оорутам, грипп болтам, өлүп калбаймбы деп, тревожный менин балам дейт. Эмне үчүн? Потому что мамасы тревожный, мамасы невроздо жүргөн, апасынын врачка чуркаганын көргөн, бала дагы уже кичинекей бала, мен өлүп калбаймбы деген ал балада уже эмне развивается, өрчүп атат невроз келечектеги. Ал дагы эртең жүрөгүм, анан бул жерим оорутат тиги деп, андан жетелеп аласыздар. Ошондуктан цепочканы үзөлү. Балдарыбызга апа тревожный эмес, ата тревожный эмес, тынч болсо, не болот? Балдарыңыздагы көңүлү тынч, бактылуу, эркин чоңоет. Аларды дагы бир какой-то бир мындай ямага түшүрүп койбоңуздар. Келечекте бир теңири бир жактарга барып иштеп келе турган, өз алдынча максат койгон, өз оюн эркин айта билген балдар болуш керек да, туурабы? Сиз анан болсо коркуп жүрсөңүз, ооруларга чуркап жүрсөңүз, балдарыңыз деле, апам бизден эрте кетип калган. Мен өзүмдүн апам ошентип невроз болгон. Мен ошол жаштыктан айтып атам, бул невроз либо апаңдан, либо атаңдын характеринен өтөт, потому что биз характерди сиңирип алабыз ата-энебизден. Ошол жакты көрүп, мен уже тревожный, келечектеги невроз болуп калдымбы? Ошол жакта менин апам айтып берди эле, жаман түштөрдү көрдүм. Хотя мен кичинекей кызмын да, айтпаңыздар балдарыңыздарга ооруп аткандарыңыздарды. Сиз оорута, сиз чоңсуз, өзүңүзгө жоопкерчилик алыңыз.
мен жаман түштөр көрүп атам, атаң артынан мен да өлөт окшойм. Мага эмнеге айтат 4-класс кызга 5-класс? Мен уже коркуп башынан өлүм дегенме, ушундай болуп жоготуп аламынбы апамды? Эмнеге жаман түштөр кирет? Көрдүңүзбү? Эмнеяка сиңирип атасыз балдарыңыздарга ар бир сүйлөгөн сөзүңүз менен врачка чуркаган, анализдеп, аларга көңүл бөлбөй атасыз, жетишерлик внимание бербей атасыз дегени. Мага мынаяка сиңген, мен да тревожныймын, всегда негативде, жаман ойлордо жүрүп, анан аягында уже ал не болуп атат? Балада сразу невроз чыкпайт. Бала 20 жаштан өтүп, 25, 30, 35 жашка келгенде шык кетип туруп гүл болуп ачылат, неврозго кирип кетет, панический атакага деп атам. Ошондуктан мышление менен дагы иштөө өтө важный сиздер менен. Бактылуу, эркин жашоого өтүү деген ушул да, үй бүлө, жолдошуңуз, аялыңыз тревожный эмес, гармонияда бактылуу жашасаңыздар, бири-бириңиздерди түшүнсөңүздөр, эмоциясы жок жашасаңыздар. Кыргызстанга салым кошпойсуздарбы? Эмне деген салым? Үй бүлө институт сакталды деген салым. Казакстан 1-орунда, 2-орунда турат ажырашуу дүйнө боюнча. Кыргызстан деле ошол жака кетип атат. Каждый второй эмне болуп атат? Развод болуп кетип атат уже. Каждый третий, 4-й, 5-й. Что? Ичиндеги эго, ичиндеги напси. Сен мени сыйлашың керек, сен менин айтканымды кылышың керек, сен мени түшүнүшүң керек, поддержка кылышың керек деген только бирөөлөргө претензия, требованияда жашап калганбыз. Анын аягы барып түшүнбөстүктүн аягы барып конфликттин аягы барып бири-бирини жек көрүү, жамандап, боктоп, инстаграмга чейин чыгарып салуу, балдар эмне болот? Ортодо калып атат. Каяка эмне кылышын билбейт. Эмне болуп атат? Бул неполноценный семьяга кетип атат. Вот ошон үчүн өзүңүздөрдү ойлобой, балдарыңыздарды дагы ойлоңуздар да, что мен өзгөрүшүм керек экен, бул акыбалдан чыгыш үчүн менин ой жүгүртүм кардинально өзгөрүш керек экен деп. Вот подсознание менен иштөө, аял, эркек, кайын журт, күйөөм түшүнбөйт, аялым түшүнбөйт, кайын журтум түшүнбөйт, потому что бул жерде сиз өзүңүздө дагы эмне бар? Адам өзүндөгү бир катачылыктарды мойнуга алып, ошонун үстүнөн иштей баштаганда, ошого ылайыктуу болуп, ал сиз бул күзгү да, тиги күзгүдөгү күйөөңүз өзгөрүп баштайт. Кайын журтуңуз бардыгы өз ордуна түшүп калат деген да. Биз жертва состоянияга келип алып эле бардыгынан ар нерсе требовать этип, тигилер оңолуш керек, тиги мени невроз кылды, бул деп мен ал убактан өткөнмүн. Күйөөм сенин артыңдан невроз болдум, сен мени нерв кылгансың. Экөөбүз урушуп, мен түшүнгөн эмесмин деп ошол невроз учурунда айтсам, мен азыр нет, оказывается, менде күнөө болгон экен. Менде дагы кээ бир жерлеринде ашыкча эмоцияны чыгарып сүйлөшө алган эмесмин, мамиле кыла алган эмесмин жолдошум менен. Ошондой ответти алганмын дагы эмне болдум? Денени чыңалттым, көп нерселер мээримде күтүп капа болдум, ожиданияда жүрдүм, претензия койдум, ошондо атып ооруп